Жана бул жерде үчүнчү дагы бир адам бар. Тазагүл Закирова поэзиянын көрүнүктүү өкүлү, коомдук ишмер, кыргыз эл акыны. Чыгармачылык жолу 1963 башталып, космоско учту аттуу эң алгачкы ыры жарыяланган. Андан бери акын 42 китептин автору болду. Анын поэзиясындагы артыкчылык мекен сүйгөн, ал үчүн ооруган жүрөктү, мекен түйшүгүн денеси гана эмес, жан дүйнөсү менен кабыл алып, анын аярын айткан ырларында. Седеп түймө, кадап берди, кемселиме, кубанычым батпай үйгө, кызыл жүрдү беттериме, өзүнчө чуркап жүрдүм, сүйүнчүм канат болуп, кармалап колум менен күзгүдөн карап коюп, сүйүнүч чексиз, майрамдар жетпес санат, жаштыгым көктөмдөрүм, өтүптүр ата канат, кызымды эркелетем, саамайын сылагылап, апамдын үйдү орду бош деп. Акын бир гана поэзияда гана эмес, даректүү тасмаларды тартууда да чеберчиликке ээ. Анын ырыстын тагдыры, Анипа жана кыргыз сурмасы, Уркиядан уланган жол, аялдын монологу аттуу жана башка даректүү видео фильмдерди тарткан. Уркиядан уланган жол тасмасы үчүн 2000-жылдын мыкты режиссеру наамы ыйгарылган. Тарихи Курманбек баяны деген даректүү фильм тарттым. Ал фильмдер Голландия, Индия, Швеция өлкөлөрүндө англис тилинде көрсөтүлдү. Мен ошо 5 фильмдин ичинен бирөө 4 аялдар жөнүндө, бирөө ошо. Кечеде акындын ырлары көркөм окулду, обондуу ырлары жаңырда. 75 жашка чейинки эмгек дагы бир жолу эскерилип, акын жүрөгүн толкутту. Заманды бетке кармап уул күйбөсө, кыргыз тил кээде өнүгүп аксаган тил. Жер кезип ала тоодон алыс жүргөн, кыраандар кыргызым деп кашаган тил. Тазагүл менен биз замандашпыз. Тазагүл менен бирге ушу университетте мен математикмин. Математикада окуучубуз. Бул кызыбыз ошол кыз кезинен эле университеттин поэзия кечелеринде, университеттин поэзия жолугушууларында тадына кайткан ушу өзүнүн ырларында окуп берип турчу улуу акындардын ырларында окучу эле. Поэзия аруу дүйнө. Жалпы китептин бет ачары да 75 жылдык юбилейге туш келди. Акындын тагдыры, кусалыгы, сагынычы, кыялы, келечеги, үмүтү мына ушул китепте камтылды. Акындык талантыңыз менен сизди калем аркылуу ушул жаралган китептериңиз кыргыз элин, айрыкча мына бүгүн ушул жерде жаштар отурат, жаштарды патриоттуулукка тарбиялап, ошондой эле адабий чыгармачылыкка кызыгуусун арттыруу менен окурмандардын ушу китептериңиз окурмандардын текчесинин төрүнөн орун алып, бүгүн ошолорду окурмандар өздөрү пайдаланып атышат. Тазагүл Закирова 1948-жылы Сузак районунда жарык дүйнөгө келген. 1996-жылы Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер наамы берилген. Жаратылышынан акындык үчүн жаралган. Айта турган сөзүн ыр менен таамай көрсөтүп бере алган. Чындык үчүн кызыл тилин жамбай, ата журт үчүн ардакка айланган эжейдин өмүрү жаштар үчүн үлгү көрсөтүп бере алды. Диана Райымжанова, Маматкадыр Маматалиев, Жалал Абад шаары.